Доллардын куну өсүп, ага улай баалар кымбаттап жаткан маалда жеке бюджетиңизди так санап, чыгашаларды колдон келишинче кыскартуу маанилүү. Адатта бай адамдар ар бир тыйынын санап, келечек жөнүндө эртерээк ойлонуп, туура пландарды түзүшөт. Ал эми бүгүнкүсү менен гана жашаган адамдар керексиз чыгашаларга кириптер болуп, бюджетин так санабагандыктан алардын финансылык келечеги дагы бүдөмөк. Финансылык туруктуулук бул дени сак үй-бүлө, билимдүү балдар, ишке ашкан максаттар жана бакубаткарлык. Дал ушул финансылык туруктуулуктун эң маанилүү элементи болгон үй-бүлөлүк бюджет жөнүндө Русланбек Акимханов элдик экономика рубрикасында айтып берет. Бул квартплатага, бул болсо англискиге, бул болсо жолго. Бүгүн биз жеке жана үй-бүлөлүк бюджет жөнүндө сөз кылабыз. Кызыгы бирдей эле киреше тапкан үй-бүлөлөр ар кандай жашоо деңгээлинде болушу мүмкүн. Бириси айлыктан айлыкка жашап, айдын соңунда карызды алган учурлары болсо, экинчиси болсо баарына жеткизип, ал турсун ашырып, инвестицияда топтошот. Финансисттер пассив жана актив түшүнүктөрү менен сүйлөшкөндү жактырышат. Пассивге бардык киреше алып келбей турган нерселерди киргизишет. Алар тамак аш чыгашалар, коммуналдык кызматтар, бензин чыгашалар, кредит төлөмдөрү жана башка. Актив болсо булар киреше алып келе тургандар, мисалы жер, кыймылсыз мүлк, баалуу кагаздар. Акция же облигация. Бул жерге дагы пенсиондук чогултуулар жана билим берүүгө чыгашаларын киргизсе болот. Анткени келечекте алар чоң актив болот. Бирок өкүнүчтүүсү көпчүлүк үй-бүлөлөр пассивдер менен иш алып барууда. Акчаны башкаргандан абдан көп нерсе көз каранды. Эгерде туура колдонгонду, туура башкарганды билбесеңиз, акча канча акча таппаңыз, кандай акча колуңузга тийбесин, анын пайдасы тийбейт да адамга. Биз ушуну өтөбүз, баягы тренингде айтабыз да. Негизи акчаны короткон боюнча адамдар 3 категорияга бөлүнөт. Биринчи категорияга баягы тапкан акчасынан азыраак короткон адамдар кирет да. Алар деген баягы топтолгон акчасын көбөйтүп айдан айга, жылдан жылга байый беришет. Экинчи категорияда болсо канча тапса ошончо коротуп салган адамдар кирет. Алар эптеп-септеп, биз кыргыздар айтмакчы, эптеп-септеп айдын аягына жашап чыксак болду деген эме менен жүрүшөт да. Анан айдын аягында айлык алышат да, кайра эле баягы тас кейпине келип, баягы эле бир айга жеткирбей коротуп салышат. Үчүнчү категориядагы адамдар, алар феноменалдуу адамдар деп айтабыз биз тренингде. Анткени алар тапкан акчасынан да көп коротушат бир айда. Үй-бүлөлүк бюджетти алып баруунун көптөгөн жакшы жактары бар. Эң алгач ал дисциплинага үйрөтөт. Графалардагы сандарды көрүп, көптөгөн импульсивдүү сатып алуулардан баш тартып, пландалган нерселерди алууга умтулабыз. Ал пландаштыруу болсо карыздык саздарга түшүп кетүүдөн сактайт. Баарыбыз билгендей, ал жерге оңой эле түшүп кетсе болот. Келечек арнап каражат бөлгөндө сарамжалдуулук адаты калыптанып баштайт. Мисалы, эмоция калтырып, кредитке экинчи телевизор же смартфон сатып алуудан. Эң биринчи сиз деген жок, мен байыйм, үй-бүлөлүк бюджетти жакшы башкарам десеңиз, ошондон баштаңыз. Өзгөртүңүз оюңузду. Эгерде ишенесизби ошо жетериңизге, ошо финансылык максаттарыңызга, анда жетесиз. Ошого ишениш керек. Чындыгында көптөгөн жаштар келечекке азыртадан кам көрүп, жеке бюджеттерди алып барууну башташууда. Ал жаштардын катарына Канышай да кирет. Ал жеке финансыларды туура башкаруу бул бактылуу жашоонун компасы дейт. Ошо тренингке келип, өзүмдүн чөнтөңдү, акчаңды рационалдуу кылып, кандай кылып коротуш керегиңди, кайсы жакка кетиришиң керек, кайсы жакка кетирбей эле коюшуң керек, деги бул жерге алып барып акчаңды салышың керекпи, жакка салбашың керекпи, ошонун баарын анализдегенди угуп үйрөнүп калдым да. Ошондон кийин анан кичине мээме акыл кирип, көрсөм мындай кылса да болот турбайбы, акчаны деген жөн эле корото бербей, ар кайсы жакка өзүң каалагандай эле корото бербей, аларды дагы ар бирине тастыктап, буну бияка деп бөлүштүрүп турсаң, акча өзү дагы мындай контролдонуп, кичине планыңды дагы ишке ашып турат экен да. Эксперттердин айтуусунда акчага туура эмес мамиле эки типте болушу мүмкүн. Же акча каражаттардын баркын билбөө, же алардын жашоонун мааниси катары көрүү. Экөөндө тең киреше көбөйбөйт. Анткени акча каражаттардын туура мамиле куруу өтө маанилүү болуп саналат. Туура мамиле албетте көп нерсени камтыйт. Ал эми туура мамиле куруунун башаты бул каражаттарды саноодон башталат. Көпчүлүк үчүн бул өтө кызыксыз, майда иш болуп көрүнүшү мүмкүн. Бирок Канышайдын айтуусунда, эгерде максатың жана мотивацияң бар болсо, бул иш өтө оңой болуп калат. Үй-бүлөлүк бюджетти ар бир үй бүлө жүргүзүүгө абзел да. Анткени эгерде сен билбесең, үй бүлөңө бир айда канчалык киреше болуп атса, канчалык чыгаша болуп атканын билбесең, сен эч кандай пландарды түзө албайсың дагы, эч кандай конкреттүү иштерди жасай албайсың. Ошон үчүн эгерде сен көп иштерди кылам десең, эмне кылып жатканыңды көргүң келип жатса, үй бүлөлүк бюджетти контролдоп, карап туруш керек.
Бюджетти пландоо үчүн атайын билимдин кереги жок. Интернетте бекер көптөгөн уюлдук телефондорго арналган программалар бар. Алар сиз үчүн анализ кылууга даяр жана алар аркылуу кайда каражаттарыңыз кетип жатканын көрсө болот. Эгерде сиз кагаз бетине жазганды жактырсаңыз, анда жөнөкөй эле дептерди ачуу жетиштүү болот. Ал жерге сиз үй бүлөңүздүн чыгашаларын жана кирешелерин жазуу керек болот. А эгерде үй бүлөлүк бюджетти кантип башкаруу керек деп сурап жатсаңыз, төмөнкүдөй маалыматтар сизге кызыктырушу мүмкүн. Үй бүлөлүк бюджеттин башкаруунун эң кеңири жайылган ыкмалардын бири бул 4 конверт эрежеси ыкмасы. Биринчи конверт же чыгашалардын биринчи беренесине келечекке болгон салымдар жайгашмакчы. Эң оптималдуу вариант бул үй бүлөнүн бюджетине кирүүчү ар бир кирешелерден 10% бөлүп коюу керек. Аларды чыдабай кетип коротуп салуунун алдын алуу үчүн банкка салып койгон туура болот. Экинчи конверт же чыгашалардын экинчи беренесине коммуналдык чыгашаларды жайгаштырабыз. Үчүнчү конверт эң чоң чыгашалар жайгаша тургандыктан эң чоң конверт болмокчу. Бул күнүмдүк жашоого сөзсүз керектөлүүчү чыгашалар болот. Мисалы тамак аш, транспорт, билим берүү чыгашалары. Эгерде кредит төлөө милдеттеме бар болсо, анда аны 4-күнчү конвертке салабыз. Эгерде айтылган конверттерден каражат артып калса, аларды каалаган чыгашаларга колдоно аласыңар. Бирок эгерде каражаттар коротулбаса, анда ал каражаттарды биринчи конвертке салып же башкача айтканда келечекке инвестиция кылуу туура болот. Баары бүткөн соң жаңы айды пландаштыруу абзел. Бардык эле ишти баштоодо максаты өтө маанилүү. Эгерде сиз чыгаша жана кирешеңизди эмне үчүн санап жатканыңызды так билбесеңиз, анда бул пайдалуу адатты бат эле унутуп каласыз.